тозоктун отунан сакта. Өлүм жана жашоонун фитнасынан сакта. Жашоодо ар кандай фитналар бар. Ошол аркылуу адамга көптөгөн зыян жетип калат. Өлүмдү бул тууган ар бир намазда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга өзү Айшени өзү айтат да, бир жолу бир жөөт аял келип ага жардам берген окшойт. Анан ыраазычылык билдирип, Алла Таала сизди кабыр азабынан сактасын деп Айшенебизге дуасын берген да. Жөөт аял айткан, Алла сизди кабыр азабынан сактасын деп. Пайгамбарыбыз келгенде үйгө Айшенебиз ушунун кабарын берет. Мага ушундай деди го деп. Пайгамбарыбыздан сурайт, кабырдын азабы барбы деп. Пайгамбарыбыз ооба дейт. Ошодон кийин бир дагы намазды калтырбай артынан кабыр азабынан пана тилеген. Ошон үчүн бизге дагы буйруган. Таавваду мин арба. 4 нерседен силер пана тилеп жүргүлө. Ошо аттахиятты окуп, салават айткандан кийин вакыт болуп калса, ушу 4-өнөн Аллахумма инни ауду бика мин адаби жаханнам ва мин адабил кабр ва мин фитнатил махья вал мамат ва мин шарри фитнатил масихид даджжал. Анан салам алейкум. Себеп дегенде бул жөнөкөй нерсе эмес да булардын бардыгы. Туугандар, Кур'ани Карим жараткан Алла субханаху ва тааланын ыйык улуу китеби. Алла Таалам бизди оңдош үчүн, бизди бактылуу кылыш үчүн түшүргөн китеп. Куранды бекем кармаган, Алланын арканын бекем кармаган. Ва'тасиму бихаблиллахи жамиан ва ла тафаррaqu. Алла Кур'анда айтат, барыңар биригип, бөлүнүп жарылбай, Алланын арканы Кур'анды бекем кармаңыла. Бекем кармаңыла. Ва'тасиму i'tisam дейт, бекем карманган. Ва'тасиму бихаблиллахи жамиан. Барыңар Алланын арканын бекем кармагыла. Биригип, бөлүнбөй жарылбай. Вала тафаррaqu, бөлүнбөй жарылбагыла. Алланын арканы дегени Алланын китеби, Кур'анды. Кур'анда вадаккир фа инна зикра танфа'ул му'минин. Ey Muhammed, estetip turgun sen. Ankeni estetip turu, imanı var kişiye sözsüz paydası diye. Kimdin жүрөгүндө iman bolsa, aga sözsüz paydası diye. Emnenin? Estetүү. Yawma yatadakkarul insanu ma sa'a. Adam balasına Allah Taalam es tutuu berdi. Kıyamat günü bu dünyada emne kılsa oşonun bardığın esteyt. Her bir kılgan işin, amalın, her bir sözün esteyt. Oşonduktan ulamalar aytat, jaratkan Allah'ını estep yaşaylı, jaratkan Allah Taala'nı şükür kılıp yaşaylı, Allah'dan soranıp yaşaylı, Allah'dan geçirim sorap yaşaylı, Allah'ını жақшы görüp yaşaylı, Allah'dan korkup yaşaylı, Allah'dan ümit kılıp yaşaylı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sünnetin bekem karmap yaşaylı. Öte ölemde bugünkü olgan, dünyadaki olup atkan avalga kaygıra verbeş gerek. Ulamalar aytkan 3 nerseni köp oylanbagıla. Birincisi jakırçılık. Problemalardı. Çeçүүчү Allah. Aga öte ele köp oylanıp çöküp ketme da. Bar nerseni da jok kılıp alba. Allah özü çeçedi. Kolundan gelgen hareketin kıl, bırak aga köp oylanma. La tatafakkar fil fakr. Demek şu jakırçılıktan sen köp oylanma aga. Emne üçün? Sen kaygın көбөйүп кетет да. Dünya болгон ач көздүгүң күчөйөт, кайгы кыжалатчылыгың көбөйөт. Bir, ikincisi көп эле гам жей бербе дейт. Кимге? Ким сага зулумдук кылса, ошонун зулумдугу туурасында. Бирөө сени капа кылып койгон. Бирөө сенин акыңды жеп койгон. Укугуңду тебелеп койгон. Кыскасы сага зулумдук кылган, малыңа, жаныңа, абериңе зулумдук кылган. La tatafakkar. Fi zulmi man zalamак. Ким сага зулумдук кылса,
ошонун зулумдугу боюнча көп эле кыжалат боло бербе, көп ойлонбо дейт. Эмне үчүн? Ошого зулумдук кылды сага. Ал тууралуу көбүрөөк ойлоно турган болсоңчу, жүрөгүң катыйт. Кек күчөйөт. Өч алуу деген ошо сенин кетпей, сени кыйнайт. Ошон үчүн бул тууралуу да көп ойлонбогула деген. Үчүнчүсү, ла татафаккар фи тулил бака фи дуния, дүйнөдө көбүрөөк калам деп ойлобо. Анткени эмне болот десе, өмүрүң текке кетет дейт. Амалдын баардыгын кечиктиресиң. Акча дүйнөнү топтойсуң, өмүрүң бүтүп калат, өзүң билбей каласың. Ошон үчүн эмне болот? Дүйнөдө көбүрөөк калганда, көп жашайын дегендерчи, амалды кийин кылам дей берет да. Намаз окуп алсаңыз деп. Мен өзүмдүн практикамдан, өзүмдүн жакындарымдан айтайын. Кийин окуйбуз деп. Аллаху акбар. Көптөгөн токтулар өзүнүн энесине мурда союшка жарап кете берет. Токтогозлар бар го? Өзүнүн энесине мурда союшка жарап кете берет. Дүйнөгө келген тартиби бар, кеткен тартиби жок. Дүйнөгө келгенде биринчи ата келет, анан бала келет, небере келет, чебере келет. Кеткенде андай эмес. Чоң атасы туруп деле небереси кете берет. Кетүүнүн тартиби жок, келүүнүн тартиби бар. Алхамдулилля, Алла Тааладан узун өмүр сураш керек. Узун өмүр сураш керек. Жараткан Алла Субхана ва Таалага, бирок өмүрүбүздү өзүбүздү Аллага тапшырышыбыз керек. Тапшырып жашаш керек. Кур'ан-ы Карим ушунун таалимин берет бизге. Оңолуунун таалимин берет. Өткөнкү сабакта айттык эле. Алла Субхана ва Таала Кур'ан-ы Каримде мынакей Табарак сүрөсүндө айткан. Силерди Алла Субхана ва Таала жаратты. Өтө бирок аз шүгүр кыласыңар. Кул хуаллази аншаакум ва жаалакум сама ва абсара ва афида қалилан ма ташкурун. Айткын, ey Мухаммад. Эмне деп? Ал ушундай зат. Силерди жаратты Алла Таала. Жана силерге көргөнгө, укканга кулак, көргөнгө көздөрдү жана жүрөктөрдү берди. Ушулардын баардыгын тартуулап койду Алла Таала. Қалилан ма ташкурун, силер өтө аз шүгүр кыласыңар. Шүгүрдүн үч түрүн айтканбыз. Шүкүр каули, тил менен шүгүр, алхамдулилла деп жүргөнүңүз, тил менен шүгүр бул. Турганда, уктаганда, басканда, мечитке киргенде, чыкканда, качан болсо алхамдулилла. Токчулукта дагы, ашчылыкта да эч айырмасы жок. Экинчиси, шүкүр амали, амал түрүндөгү шүкүр, ибадаттарды күчөтүү. Биздин денебиз Алланын өкүмүнө каршы иштетилбесин. Бул шүкүр амали, амалдын шүкүрү. Үчүнчүсү туугандар, бул ашшүкүр калби, жүрөктүн шүкүрү. Не деген жүрөктүн шүкүрү ушул? Ма бикум мин ниъматин фа миналлах. Кандай гана немат сизге келбесин, Алладан деп билиңиз да. Бул жүрөктүн шүкүрү. Ушуну билгениңиз жүрөктөн жазым, бекем чечим чыгарган. Эч кимден келген жок мага бул жакшылык. Алладан гана келди. Өмүр, бүгүн мага өмүрдү Алла берди. Ден соолукту Алла берди, акылды Алла берди, ырыскыны Алла берди, иззатты Алла берди, амандыкты Алла берди. Сизде кандай гана немат болбосун. Бүгүн намаз окуганга тофикти Алла берди, бүгүн сабакка катышканга Алла тофик берди. Чын сүйлөгөнгө тофик берди. Алладан келди, бул немат. Күнөөдөн сактады, Алланын нематы. Ушуну жүрөктөн ынанганыңыз, бул жүрөктүн шүгүрү бул. Төртүнчүсү бар туугандар, хакыйкаты шүкүр деп коет. Шүгүрдүн хакыйкаты жүрөк моюнга алсын да. Эмне деп? Бул нематка мен лайыктуу эмес элем, Алла лайыктуу кылды. Татыктуу эмес элем. Ушул Алла Тааланын тартуулаган жакшылыктарына, нематтарына мен татыктуу эмесмин, недостойн. Алла мени лайыктуу кылды деп, истихкак деп, мен мустахик эмес элем, лайык эмес элем. Алла Субханаху ва Таала
өзү маснун дуалары келет. Алла Таала кайрылганда я мубди'ан ni'am qabla istiqaqiha. Алла Тааланын бир сыйфаты бар да. Алла Таала немат берүүнү өзү биринчи баштайт экен да. Биринчи берип баштайт. Qabla istiqaqiha layıktуу, ошо нематка лайык эмес болсок да Алла Таала берип баштайт. Ошончо туугандар, Аллага чексиз шүгүрлөр. Мынакей шүгүр кылгандардын имамы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Шүгүр кылгандардын алхамдулилля башчысы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Туу чокусунда, шүгүрдүн туу чокусунда Мухаммадур Расулуллах. Ошон үчүн ар бир нерсеге туугандар шүгүр кылайлы. Мынакей Айша разияллаху анха энебиз айтат: "Кама Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам хатта таваррамат кадамаху." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам намазга турганда эки кадамы шишип кетет эле. Балтыры путу шишип кетет эле. Бир риваятта келет: "Кана якумул лейл хатта тафаттарат кадамаху." Yani tashaqqaqat min kasratil qiyam. Кечкурун пайгамбарыбыз ибадатка турганда путтары жарылып кетет. Көп тургандын себебинен путу шишип, жарылганга чейин. Карачы. Жөнөкөй тургандандай болбойт да. Абу Хурайра разияллаху риваят бар. Hatta tazla'a qadamahu деп айтат. Yani tashaqqaqa. Ушунун бардыгын Айшени өз көргөн соң, Айшени өз пайгамбарыбызга айтты: "Лима тасна хада? Я Расулаллах, вaqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar." О Аллахтын элчиси, эмне үчүн ушундай кыласыз? Өзүңүздү кыйнап, путуңуз шишигенге чейин, жарылганга чейин Аллахтын алдында намазда турасыз. Сиздин мурунку кийинки бардык күнөөлөрүңүз кечирилген го. Өзүңүздү эмне мынчалык машаккатка саласыз? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Афала акуну абдан шакура?" Мен Алла Таалага шүгүр кылуучу бенде болбоймунбу dedi. Демек, Алла Таала берип атса, нематтарын көбөйтүп атса, биз шүгүрдү көбөйтүшүбүз керек туугандар, азайтпай. Алла Таала нематты көбөйтүп атабы, сиз шүгүрдү көбөйтүңүз. Канчалык берсе, ошончолук көп шүгүр. Хузайфа разияллаху анху айтат. Муслим шарифтин риваяты. Саллайту ма Расулилlah саллаллаху алейхи вассалам дата лейлатин. Пайгамбарыбыз менен бир түнү мен чогуу намаз окуп калдым дейт да. Фафтатаха Бакара. Бакара сүрөнү баштады дейт. Бакара сүрө 2 жарым парага жакын. Факульту ай зананту ярка индал миа. 100 аят окуду дейт. Рүкү кылса керек деп ойлосом, тумма мада өтүп кетти дейт. Факульту юсалли биха фи ракаатин фамада. Şu bir rekat okudu, çok ötüp gitti. Fakultu yarka biha, azim rükû kılsa öyle. Çok. Ali İmran ötüp gitti. Andan ki Nisa suresi. Andan uşun ketudat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bolgonda da tez okuvay. Mutarattilan, tertil menen. Toktop. Her bir sözü, tamgası, dağına çıkar. Tertil menen. İdde marra bi ayetin fiha tesbih sabbaha. Qaysil ayatda tesbih gelip kalsa, Peygamberimiz Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim, Subhanal Malikul Kuddus. Cana ayemi. Anda Allah'a tesbih ayetleri ayatta. Ve idha marra bi sualin sa'ala. Suray turgan jerge gelip kalganda ayatta. Peygamberimiz Allah'dan soraydı. Ve idha marra bi ta'awwada. Pana tiley turgan jerge gelip kalsa, Jamandıktan, dozoktan cana başka pana tileyteledi. Nasai'nin rivayetine gelir. La yamur bi ayati tahvif au ta'zim lillah azza ve cel illa zakarahu. Allah'dan gayırda ululay turgan bolsa onu zikir kılat ele. Korku bolsa Allah'dan pana tileytele. Uşintip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bakara sureni okudu. Ali İmran, Nisa sureni okudu. Allah. Keyin rükû kıldı deydi. Rükûsü kıyamına jakın ele deydi. Rükû kılganda, turganda kança vakitka tursa, rükûde oşança turdu deydi. Gayradan subhanallah, Samiyallah liman hamidat turganda aytat. Fakana rükû'uhu nahvan min kıyamihi. Allah. Yani qariban fi tul min kıyamihi. Kin Samiyallah liman hamida degenden keyin summa qama tawilan. Turup qamada. Qariban min maraka kança rükû kılsa oşoga jakın turdu deydi gayra.
Makul bu. Summa sajada keyin sajdaga vardı. Faqala subhana rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Peygamberimiz sajdasi oşu turbadı öyle. Oşo jakın boldu deydi. Qarаңызчы qanday namaz okutat Peygamberimiz. Fatiha suresi. Andan keyin Baqara, Ali İmran, Nisa suresi. Oşunun bardığını okup, oşonça vaqt rüküde, oşonça vaqt sajdada. Жөндөн эле эме боло бербейт да. Эми, урматтуу туугандар, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям намазга ушунча мээнет кылгандан кийин өзү буйрук берди бизге. Sollu kama ra'aytumuni usalli. Siler, ey menin ümmetim, namaz okugula. Kanday okuylar? Meni namaz okup jatkanımды көргөнүңөрдөй okugula. Peygamberimiz kanday okusa, oşondoy okuganга biz buyurulganбыз. Allah Taala aqimus sola buyruk bergen, namaz okugula, namaz turguzgula. Kança jerde Kur'an-ı Kerim'de gelet bu. Hükümdür. Peygamberimiz kanday degen себептегенде туган, кимде намазы оңолсо, иншаалла жашоосу оңолот. Дүнүйөсү да оңолот, ахирети да оңолот. Намазы оңолгон. Алла менен мамилеси оңолгонго туганда бул намаз. Ошон үчүн эң жаман ууруну намаздан уурдаганды айткан. Пайгамбарыбыз айтты, эң жаман ууру мечитте, көчөдө, үйдө, башка жакта ал мындай эле намаздан уурдаган. Пайгамбарыбыз айтты, намаздан да суралганда, намаздан да уурдайм. Рүкүнү толук кылбайт, сажданы толук кылбайт. Мына намаздын ичинде ууру ушул дейт. Көрбөйсүзбү? Ошон үчүн иншалла намазды шашпай окуйлу. Өзгөчө иншалла баарыбыз эстеп алайлы, карыларга да кайрылабыз туган. Баягы Кур'ан-ы Керимде мынакей хатым Курандарда бир күндө, эки күндө жана мынандай кылып өтүп тарави намаздарда бул жакшы эмес туган. Сөздөрдү, Куранды урмат сыйлап, дана так жакшынакай кылып окуш керек. Жакшынакай кылып окуш керек. Мейлиби? Жөндөн я'ламун ушул андай эмес. Бул Алланын сөзүн андай кылып эмес. Аллага жага тургандай, Алла менен сүйлөшүп аткандай. Экөөбүз сүйлөшсөк, ушуну тез сүйлөсөңүз, сизге жагабы? Мен сизге тез сүйлөймүн азыр. Түшүнөсүзбү, түшүнбөйсүзбү азыр? Тез сүйлөймүн. Сиз айтасыз, бул эмне деген адам дейт эми? Бадышага барып туруп, бадышаңызга кайрылууңузду тез бул эмне болуп калган? Анан карап туруп өзүнүн сурай турган, өзүнүн адеби бар да. Окуй турган, арыз муунун айта турган, сүйлөшө турган адеби бар. Бадыша менен, бадышалардын бадышасы Алла субханаху ва таала. Эми ортодо бир маселе айтып койдум туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үммөтүнө буйрат эле, айтат эле. Ey tуугандар, силер Алла Тааладан айтып атпайбы? Калилан ма ташкурун. Силер өтө аз шүгүр кылат экенсиңерди. Шүгүр кылганга Алла Тааладан жардам сураш керек. Не кылыш керек экен? Жардам сураш керек экен туугандар. Ya Allah, meni şükür kılışlardan kıl. Peygamberimizin dualarında var. Allahümme cealni şakirin li ni'metik. Ve cealni şakirin li ni'metik. Ve muslim biha aleyha. Ya Allah, meni nimetlerine şükür kılışlardan kılgın. Alkış sana aytuşlardan kılgın diye. Peygamberimizin duaları. Şükürge Allah'dan jardam soraş gerek. Ya Allah, meni şükür kılışlardan kıl. Nimetlerine şükür kılganга bana jardam ver. Muaz ibn Cebel radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat ele vallahi inni uhibbuk. Ey Muaz, men seni жақсы көрөм. Allah'a ant, men seni жақсы көрөm. Usika ya Muaz la tada'unna. Men sana wasiyat aytayın, hiç kaçan taştabagın. Yani la tatrukanna fi duburi kulli salatin an taqul. Bunday dep aytuğundu her bir namazdan keyin taştabagın hiç kaçan. Allahümme a'inni ala zikrik ve şükrik ve husni ibadetik. Ya Allah, bana jardam bergin. Emnege jardam surap atasın? Özüңdü. Yani ala zikrik, zikriňe jardam surap atam. Ve şükrik, şükür kılууңa jardam surap atam. Ve husni ibadetik, sana çıraylı ibadat kılганга jardam surap atam. Allah'dan jönünü suraşыбыз керек. Ya Allah, zikir kılganга, şükür kılganga, çıraylı ibadat kılganga jardam ber. Özüңdü estегенге jardam ber.
Өзүңдүн неmatыңа шүгүр кылганга жардам бер. Өзүңө чырайлуу ибадат кылганга, сага жага турган жардам бер. Пайгамбарыбыз ушул дуаны Муаз разияллаху анху айтып атат, эч качан таштабагын. Мен сени жакшы көрөм, Аллага ант, мен сени жакшы көрөм. Сага осуят айтарым, эч качан таштабагын. Ар бир намаздан кийин ушул дуаны айтканды эч качан таштабагын. Аллахумма а'инни ала зикрик ва шукрик ва хусни ибадат. Үч нерсеге көрдүңүзбү? Жараткан Алла Тааланы эстегенге Алладан жардам сурайлы. Алланын неаматтарына берген жакшылыктарына рахмат айтып шүгүр кылганга Алладан жардам сурайлы. Аллага чырайлуу ибадат кылган. Ибадат үчкө: каули, бадани, мали. Мал мүлк менен дагы ибадат бар биздин динибизде. Сөз менен дагы ибадат бар, дене менен дагы ибадат бар. Ибадаттар үчкө бөлүнөт. Демек, тил менен болгон ибадаттар, каули ибадаттар. Зикирлерибиз, шахадаттарыбыз, Кур'ан окуганыбыз, жакшы сөз сүйлөгөнүбүз, чын сөз сүйлөгөнүбүз. Тил мененчи? Дене менен болгон ибадат, ороза кармайбыз, намаз окуйбуз, Алланын жолуна чыгабыз, адал ырыскы издегенге басып барабыз, жана башка. Мал мүлк менен болгон ибадат, машалла, зекетти беребиз, садака беребиз, кайрымдуулук кылабыз, жана башка. Демек туугандар, Алла Таалага чырайлуу ибадатты сурайлы. Аллага жаксын биздин ибадатыбыз, Аллага жаксын. Биздин намазыбыз Аллага жаксын. Туткан орозобуз Аллага жаксын. Окуган Кураныбыз Аллага жаксын. Дуаларыбыз Аллага жаксын. Кайрымдуулуктарыбыз, мүнөздөрүбүз Аллага жаксын. Аллага жагайын деп жашайлы. Аллага жагайын деп аракет кылайлы. Аллага жагайын, ушундай мен ибадаттарым Аллага жаксын. Алла Таалам, Алла жактырсын менин ибадатымды. Хусни ибадат. Уламалар айтышат тугандар, Алланын тарабынан пенделерге эки нерсе үзгүлтүксүз келип турат. Үзгүлтүксүз келип турат. Биринчиси Алла Тааланын өкүмдөрү келип турат. Экинчиси Алланын неаматтары келип турат. Өкүм берүүчү Алла, неамат берүүчү Алла. Ал Хаким дагы, Мунаим дагы. Өкүмдү дагы Алла Таала өзү берет. Ала лахул халк вал амр. Жаратуучу дагы ага таандык, өкүм берүү дагы ага таандык. Юдаббирул амр. Өзү чечим чыгарат, өзү башкарат Алла субханаху ва таала. Кимге жашоонун өкүмү, кимге өлүмдүн өкүмүн чыгарыш Алла өзү чыгарат өкүмдү. Кимге ул, кимге кызча, кыскасы айтканда бардык өкүмдү Алла Таала өзү берет. Эми Алланын тарабынан өкүмдөр келет туугандар. Пендеге, сиздерге, биздерге, бүткүл адамзатка. Экинчи Алланын тарабынан бизге, сизге неаматтар келет. Неаматтар келет. Өкүмдөр келгенде ага баш ийүү менен күтүп алайлы. Неаматтар келгенде шүгүр менен күтүп алайлы. Чүнкү өкүмдөрдү эмне кылып күтүп алабыз? Алла субханаху ва таала чын сүйлөгө деген өкүм келдиби? Ороза кармагыла деген өкүм келдиби? Болду. Зекет бериле деген өкүм келдиби? Болду. Намаз окугула деген өкүм келдиби? Болду. Ата-энени сыйлагыла деген өкүм келдиби? Болду. Таразадан алдабагыла деген өкүм келдиби? Болду. Жалган сүйлөбөгүлө деген өкүм келдиби? Болду. Зынага жакындабагыла деген өкүм келдиби? Жетимдин малын жебегиле дедиби? Болду. Алладан кандай өкүм келсе, ага баш ийүү. Алла өкүмдү берет бизге. Үзгүлтүксүз өкүмдөр келет. 24 саат. Эмне үчүн? Аткарыш үчүн келет. Өкүмдөрдү Алла субханаху ва таала берип атат бизге. Баш ийүүгө берип атат. Баш ийүүгө берип атат. Баш ийүүгө берип атат. Демек өкүмдөр эки түрлүү болот. Кылгыла деген бар, кылбагыла деген бар. Кылгыла дегенде Алла субханаху ва таала кылгыла деп буйрук бердиби? Арат карай. Кылбагыла деди. Все, аны кылбайбыз. Чүнкү Алланын тарабынан өкүмдөр келет. Аны биз эмне менен күтүп алабыз? Баш ийүү менен. Ушуну таат деп коет. Ушуну таат деп коет, баш ийүү менен күтүп алайлы туугандар. Экинчиси Алла Тааланын тарабынан бизге эмнелер келет экен? Неаматтар келет экен. Үзгүлтүксүз неаматтар келет. Күн сайын неаматтар төгүлүп келет туугандар. Көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн, кичинекей, чоң неаматтар, рухани, жисмани неаматтар, коомчулук, Аллаху акбар.
Нематтар келет. Нематтарды шүгүр менен күтүп алайын. Бир да нематты шүгүрсүз өткөрүп жүрбейли. Бир да өкүмдү аткарбастан өткөрүп жүрбейли. Эми колубуздан Аллаху акбар канча күч келет эми. Ушу Алла Тааланын өкүмдөрүн аткарууга жардам сурайлы. Алла Тааланын нематтарына шүгүр кылганга жардам сурайлы. Алланын канча жардам берсе, нематтарына шүгүр кылганга адам ошончо эле шүгүр кыла алат. Өкүмдөрүн аткарганга канча Алла Субхана ва Таала жардам берсе, ошончолук эле баш ий алат. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мынал жерде айтып атат. Не дейт? Алланын зикри деп атпайбы? Аллахумма аинни ала дикрик. Я Алла, өзүңдү эстөөгө жардам бер деген мааниси өзүңө баш ийүүгө жардам бер деген сөз. Өзүңө баш ийүүгө жардам бер. Я Алла, мени өзүңө баш ийүүгө мага жардам бер. Сен жардамың менен мен сага баш ий алам. Жардамыңыз Алла Тааладан жардам сурайды. Эмнеге жардам? Аллага баш ийүүгө жардам. Куллу закир мути. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ар бир зикир кылуучу адам баш ийүүчү. Зикирде мурат уламалар айтышат, итаат, баш ийүү. А экинчиси нематтарына шүгүр кылууга дагы жардам сурайды. Ошон үчүн иншалла караңыз, ар бир намазда ушуну сурап атсак. Я Алла, нематыңа шүгүр кылганга жардам бер, өзүңө баш ийгенге жардам бер, чырайлуу ибадат кылганга жардам бер. Алладан сурап. Алла жардам эшигин ачат. Алла жардам эшигин ачат. Жакшылыктардын эшигин ачат. Бардык жакшылыктардын эшиги Алланын колунда. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям туба, даңк болсун, жакшылык болсун, бактылуулук болсун, бейиштеги бир дарак бар экен, туба деген. Ошол болсун дейт. Кимге? Мифтахан лил хайр. Кимди Алла Субхана ва Таала жакшылыктын ачкычы кылса, миглакан лишар, жамандыктын жапкычы кылса, мына ошол адамга пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа берген. Жакшылыктын ачкычы болойлу, жамандыктын жапкычы болойлу. Шору курусун деген дагы дуа кеткен. Бактысыздыктын дуасы кеткен. Вайл дейт. Курусун деген ким? Жакшылыкты жабуучу, жамандыкты ачуучу. Демек, ал жамандыктын ачкычы. Жамандыктын ачкычы. Жакшылыктын жапкычы. Ошол курусун деген пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Мына пайгамбарыбыздын мына дуасын дайыма ушул маанилерди эске алып туруп тургандар, себеп намаз окуп бүттүңүз, дуа кабыл боло турган өзгөчө учур келди, мына дуаны кылып коюңуз. Абу Умама разияллаху анху айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдан суралды да, айю дуа асма, ай аква ижабатан. Дуалардын кайсынысы эң тугандар, дуалардын эң ушул күчтүүсү кабыл болгонго кайсынысы деделе. Пайгамбарыбыз айтты, жауфул лейл ва дубурус салаватил мактуба. Түнкү дуа жана фарыз намаздан кийинки дуалар. Ушу дуалар эң күчтүү дуалар экен кабыл болгонго. Алла Субханаху ва Тааланын алдында булар эң күчтүү кабыл боло турган дуалар ушулар. Ушу учурларда. Түнү тахажжудда экен, алхамдулилля, ороза кармагандарга мүмкүнчүлүктөр көп, саарлыкка турушат, дуа кылганга мүмкүнчүлүктөр табылат. Экинчиси фарыз намаздан кийин, дубурус салаватил мактуба, фарыз намаздардан кийин, артынан деген сөз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте мындай дегенде, ким таң аттырганда, Аллахумма ма асбаха би мин ни'матин ау би ахадин мин халқик фаминка вахдака ла шарика лак фалакал хамд ва лака шукр деп айтсачы, не болот? Фақат адда шукра яумихи, ошол күндүн шүкүрүн аткарды деген болот экен да бул. Кечинде азында кечкирде сиз эки риваяты бар, экөөндө да тең айтсаңыз болот. Аллахумма ма амса би мин ни'матин фаминка вахдака ла шарика лак фалакал хамд ва лака шукр. Кечкурун бир жол айтып коесуз. Түндүн бардык нематына шүгүр ада кылды деген сөз. Аткарган болосуз да. Нематтары шүгүр аткарган болосуз дейт. Ада кылдыңыз дейт. Фақат адда шукра яумихи, фақат адда шукра лейлатихи ва алхамдулилlah. Бунун мааниси ушундай. Я Алла, ошо түнгө мен кандай немат менен жетпейин?
Бұл фаминка вахтака. Сенден ғана жалғыз. Ла шарика лак. Сен ешбір шеригің жоқ. Фалакал хамд, ошондуктан саңа мактоо болсун. Валака шүкір, саңа шүкір болсун. Деп мынакей ушу туган, эрте менен кечки ушу дуалар, пайгамбарыбыз үйрөткөн дуалар. Буларды үйрөнүп алайлы. Алла Таалага кайрылганга, нематтарга шүкүр кылганга, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тилинен чыккан берекелүү, нурлуу дуаларды жашообузга алып келейли. Жашообузга алып келейли. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Кийинки аят 24-нчы аят. Кул хуаллази дараакум фил арди ва илейхи тухшарун. Бұл аят Құр'ан-ы Каримде Табарак сүресінің 24-нчы аятында Алла айтады. Айтқын ей Мұхаммад. Кул хуаллази ал ушундай зат жараткан Алла Таала. Дараакум фил ард, силерди мынаке жер бетиндечи таратты. Силерди жерге таратты. Дараакум фил ард, силерди жаратып туруп, халакакум ва каттаракум көбөйтүп туруп, ва баттакум силерди болсо жайып, ва нашаракум фи ақтарил ард, жерден мынаке төрт бурчуна таратты Алла субханаху. Адам баласын. Дараакум фил ард ва илейхи тухшарун, жана ага карай силер топтолуп алып барыласыңар. Жана Алла субханаху ва таалага барыбыз эртеге кыямат күнү топтолуп барабыз тугандар. Мына жердеги айтып атат. Алла Таала силерди тилиңер ар кандай. Дүниеде bir 6-7 миң тил болса керек. Болжолду. Толтура. Так. Андан башка өңдөр канча? Бири-бирине окшобойт. Сүрөттөрү, шекилдери канча? Бири-бирине окшобойт. Абу Муса Аш'ари радhiyallahu anh айтат, мен пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан мындай деп айткан уккам дейт. Инна Аллаха таала халака Адам алейхиссалам мин кабдатин кабадаха мин жамиил ард. Адам атабызды жерден бардыгынан топурактарды алып топтоп анан жараткан экен. Адам атабыз ушундай кылат. Фажаа бану Адам, эми Адам алейхиссалам балдары кандай десе, ала кадрил ард, жердин өлчөмүндөй. Жерде карасы дагы бар, агы бар, кызылы бар, күрөңү бар, катуусу бар, жумшагы бар. Адам балдары дагы ушундай. Өңдөрү дагы, пейилдери дагы. Ошон үчүн айтат, минхал абьяд вал ахмар вал асвад ва байна далик. Жердики кандай эле? Жерде ак бар, кызыл да жер бар, кара дагы жер бар. Жана ушул ак кызылдын ортосунда аралашкан да жерлер бар. Ошондой эле. Ва сахл ва минхум сахл вал хазн вал хабис ва тайиб. Хазн дегени магалада минал ард зидди сахл. Жумшак жер бар, катуу жер бар. Кээ бир жерлер шорлуу, кээ бир жерлер машаалла молду. Birisi eksен өсөт, birisi eksен өспөйт. Адам баласы да ушундай. Кээ бир адамдардан ушундай жакшылык көп чыгат. Кээ бирлерден Кудайым сактасын. Шор жерге окшош. Эчтеге чыкпайт. Алла Кур'анда айтат: "Хуа а'ламу бикум ид аншаакум минал ард, ва ид антум ажиннатун фи бутуни уммахатикум, фала тузакку анфусакум, хуа а'ламу биман иттаqa." Алла Таала силерди жерде жаратканда эле ошондой эле билет эле. Бундай эле эмес, эненин ичинде силер түйүлдүк кезиңерде ошондой эле Алла Таала билчү. Ошондуктан силер өзүңөрдү жаныңарды көп эле актай бербейле. Ал ким таква экенин жакшы билүүчү. Өтө жакшы билүүчү Алла субханаху. Өзүңөрдүн актаганыңардын кажети жок дейт. Ма халкукум ва ла бa'сукум илля ка нафси вахида. Инналлаха самиун басир. Кур'ан-ы Каримдеги аят. Силердин жаралууңар, кайра тирилүүңөр бул көз ирмемдей эле, андан да тезирээк. Бир жанды жараткандай эле Алла субханаху. Кайрадан тирилүү кыйын эмес. Ушунчаны бар жоктон бар кыла алган, барды жок кылып кайра бар кылып коюп Аллага жеңил эле. Аллаху лази халака сама самават ва минал арди мислахунна. Алла ушундай зат жаратты, 7 асманды, жана ошончо жерди. Жерден дагы 7 жер деген. Yatanazzal amru baynahunna, алардын ортосунда мына Алланын буйругу түшүп турат. Ли та'ламу, эмне үчүн билип алгыла, анналлаху ала кулли шайин кадир, албетте Алла Таала ар бир нерсеге кудуреттүү, ва анналлаху кад ахата би кулли шайин илма, жана билип алгыла, ар бир нерсени Алла Таала өз илими менен камтып алган. Бардыгын билет. Сиз эмнени ойлоп атасыз, Алла билип турат.
Мен эмнени ойлоп атам, Алла билип турат. Ар биздин оюбузду, жүрөгүбүздөгү сырларды бардыгын эртеге эмне болот, бүгүн эмне болду, сиз ким менен сүйлөштүңүз, каерге бардыңыз, эмнени жедиңиз, бардыгын Алла субханала таала билип турат. Эртеңки күн биз билбейбиз. Канча адамды көрөсүз, билбейсиз сиз. Канча кадам таштайсыз, билбейсиз. Тоонун тоннасы эмес, граммын билген Алла Таала. Жамгырдын санын билген Алла Таала. Кумдун санын билген Алла Таала. Жалбырактардын санын билген Алла Таала. Алла Тааладан эч бир нерсе жашыруун эмес. Жаратуучу өзү билет. Авала я'lam. Эмне билбей калабы? Ман халака, жараткан болсо өзү. Хашар деп коет туугандар. Кул хуаллади дараакум фил ард ва илайхи тухшарун. Курандын караңыз, хикматы мындай. Силерди жаратты, жерге таркатты деп атат, Эми унутпагыла, силер баарыңар эртеби кеч убактыңар бүткөндө Аллага бара бересиңер. Баарыңар топтолосуңар. Хашар деп коет. Махшар майдан дегенди угуп жүрөбүз. Ал кандай топтоло турган сөз да. Кабырлардан кайра терилип чыгып, бардыгы биригип топтолгонду ушуну хашар деп коет. Al-hashar fi lughatil arab ma'nahu al-jam, топтолуу. Бул жерде кандай айтса, jamul khalaiq kullihim ila al-ard al-mawqif. Бардык махлуктарды Алла субхана ва таала бир жерге топтойт. Бa'da ba'sihim wa ikhrajihim min batni al-ard ahyanan. Жерден тирилип тургандан кийин. Yawma tashaqqaqu al-ard anhum sira'an, zalika hashrun alayna yasir. Эртеге жер жарылат. Жер жарылганда будай чыгып атканын көрүп атасыздар да. Жер жарылгандан кийин жерден арпа чыгып атканын көрүп атасыз да. Жер жарылгандан кийин сабиз, пияздар чыгып атат. Бул мындай да. Жерди урукка үрөндү сээп койдуңуз, урукту сээп койдуңуз, хорошо? Ошолчу картошканын делечи, үрөнү бар го. Анын сабагы жумшак. Жерди жара турган күчү жок анын. Мына тиштеп көрсеңиз, жумшак да. Тык. Ал же мык дагы эмес ал. Ал курч дагы эмес. Ал катуу дагы эмес. Картошканын сабагы. Бирок жерди кантип жарды? Алла субхана ва таала Куранда айтат, жерди биз жарып, ошол жерде сабагын чыгарып атпайбызбы дейт. Аллах. Не кылды де? Жарып туруп сабагын чыгарып атабыз дейт. Эртеге адамдын баардыгы мына жердин үстүндө жүрөбүз го. Канча адам жердин астында. Жердин астына кирип кетет. Жер жарылат, ошол жерден чыгасың дейт. Yawma tashaqqaqul ard anhum sira'an. Жөнөкөй эмес, жер жарылганда, тез. Көпкө чейин эмес ал. Тез чыгасың. Себеби уже биз даярбыз да. Эненин ичинде го 9 ай өтпөдү беле. Азыр эми анчалык күн өтпөйт да. Анчалык убакыт өтпөйт биздин башыбызга. Себеби бар даяр. Бисмилла деген сразу даярсың. Рух келет, денеңе жан салынат, урган бойдон Алланын алдына барасың. Мынакей тууган. Эми эмне болот мерден? Айтат мынакей. Залика хашрун алейна ясир. Бул топтоп силерди кабырдан чыгаруу, бир майданга топтоп коюу бизге жеңил эле дейт Алла Таала. Айтат, эч кандай кыйынчылык эмес. Эми эң биринчи жерди жарып ким чыгат? Адам заттан. Адам баласынан Мухаммад Расулулла чыгат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Инна аввал ман таншаққу анху ал-ард ва ябасуху Аллаху таала хува имамул анбия вал мурсалин al-habibul a'zam va rasulul akram sayyiduna Muhammad salawatullahi ta'ala wa salamuhu alayhi wa ala jami' ikhwanihi minan nabi ikhwanihi an-nabiyyin wal mursalin wa alihi ajma'in. Qarab turing. Eng birinchi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Alloh taolo payg'ambarni tiriltgan. Bu jönököy emas. Jönököy o'ta cho'ng sıy bu. Va amma bi ni'mati robbika fahaddis. Robbingning ne'matini bayondab turg'in deb payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Alloh taolo buyruq bergan. Payg'ambarimiz shuni aytadi ele. Alloh taologa shukr qiluu maqsadida, jana buyruğunu atqaruu maqsadida aytadi ele. Abu Hurayradan rivoyat. Payg'ambarimiz aytadi, Muslim sharifda keladi. O'qingiz. Ana sayyidu wuldi Adam yawmal qiyamah. Qiyomat kuni men adam balasının mirzasımın. Ve ana avvalu man yanshaqu anhu al-qabr. Qabr jarilib chiqqan adamning eng birinchisi menman deydi payg'ambarimiz. Ve ana avvalu shafi'in ve avvalu mushaffa'in. Birinchi shafaat qiluvchi menman.
Шапааты кабыл болгон биринчиси дагы менмин, биринчи шапаат кылуучу дагы менмин. Эң биринчи жерден кабыр жарылып жерден чыккан ким экен? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Муслим шарифте экен. Abu Said Hudri radıyallahu anh aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti, Ana seyyidu vuldi Adam yevmen kıyama, ve la fakhra, ve biyedi liva'ul hamd, ve la fakhra, ve ma min nebin yevme idin Adam, ve man sivahu illa tahta liva'i, ve ana evvelu men tenşakku anhu'l ard, ve la fakhra, ve ana evvelu şafi'in, ve evvelu muşaffa'in, ve la fakhra. Ravahu Tirmizi, ve kâle hadisun sahihun. وكذا رواه ابن ماجه والإمام أحمد. Bunu көп азыркы хадисти имам Тирмизи дагы, имам Ахмад да, Ибн Мажа дагы бар да риваят кылган, сахих хадис деп айткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, кыямат күнү адам баласынын мырзасымын дейт. Адам баласынын сейиди мырзасы асылы пайгамбар Мухаммад алейхиссалам. Жана бул вала фахра дегени мен бой көтөрүп айтып аткан жерим жок. Allah'ın nimetine şükür kıluu maksatında ayet vatan. Bir. İkincisi ki, kıyamet günü maktonun jelegi menin kolumda olur. Adam aleyhisselam canandan başka bardık kim Allah'a makto aytkan olsa bu dünyada menin makto jelegimnin tüyünde olur deydi. Allah subhanahu wa ta'ala peygamberimizge makto jelegin beredi. Jelek. Peygamberimiz makto jelegin götürür. Ayavay çoğum. Dünyada kança paygambar, kança elçi, kança avliya, kança Müslüman maktagan bolsa Allah'ını oşol jelektin tüyünde, gölökösünde olur. Al paygambar sallallahu aleyhi ve sellem var. Vama min nebiyin. Kanday paygambar olmasın deydi. Yevmaydın aşal günü. Adam aleyhisselam tartı bardığı. Tahta livai min jelek. Cana жерден en birinci jarılıp çıkan men bolam. Vala fakhra. En birinci şefaat kılıçı men. Şefaat kabul olganda men. Vala fakhra. Fakhrda manisi şu. Peygamberimiz zalika şükran lillahi teala aytutat ve tahaddusan bi ni'metihi subhana la kibran ve la fakhran. Bunu boy götürüp mensip kıyınsıp aytotkan jeri yok. Allah'ın buyruğunu atkarıp Allah'ın nimetini bölüşü maksatında, Allah Teala'nın nimetine şükür kılуу maksatında aytutat. Tirmizi şerifte, Darimi'de de gelet tuğanlar İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan aytat jalasa nasun min ashabin nebi sallallahu aleyhi ve sellem yantadirunahu fa kharac. Bir jol sahabalar bir top oturuşkan eken. Peygamberimizni kütüp, keyin peygamberimiz çıktı deydi. Keyin alarga jakındasa alar öz ara söylöşüp atышкан eken. Keybiri mınday dep atkan eken sahabalar. Acaban innallaha ittahada min halqihi halilan fa İbrahim haliluhu. İbrahim peygamberdi Allah Teala dost tuttu. Gebir aytıptır. Ve kallamallahu Musa taklima. Musa peygamberdi Allah subhanahu wa ta'ala sual menen söyleşken dedi. İsa peygamberdi ruhullah, kalimatullah dep aytты. Başkalar olsa Adam aleyhisselam istafahu Allah Teala'nın özüge tandagan dedi. Peygamberimiz alarga çıkıp men sizlerin sözüңөрдү uqtum dedi. Hem sahabalar aytıp atat da Allah bul peygamberdi mınday kıldı. Allah Adam aleyhisselamdı Mustafa kıldı. İbrahim aleyhisselam Halilullah kıldı. Musa aleyhisselam Kalimullah, İsa aleyhisselam Ruhullah, Kalimatullah kıldı. Sözüңөрдүn bardığını uqtum. Sizler aytkanday dedi. Ve huve kadalik. Bardığı sizler aytkanday. Bırak men sizlere haber berip koyun dedi. Ala ve ana habibullah ve la fakhra. Men Allah Teala'nın süykümlüsümün. Bırak men siveyle aytutam. Ve ana hamilun liva'il hamd yevmen kıyama. Tahtahu Adam ve min dunih. Ve la fakhra. Buna uşuda dağı aytat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men birinci şefaat kılıçumun. Bul hiç bir azakınday boy götürüp aytatkan jerim jok. Allah Teala'ga şükür kılıp aytatam. Jana en birinci beyiştin tutkagı dep koyabızbı? Karmay turgan. Oşonu men oşa kıymılap turgan eкен. Allah subhanahu wa ta'ala açat, meni kirgizet, men menen kembagal momundar keret deydi. Jana men algaçkılardın, akırkılardın barından en sıylusumун деген. Mına ketuganda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kanday. Oşon üçün bugün 4-cü gün dagı eken Peygamberimizge köpürөөк salavat ayta turgan. Tünü dagı bul Cuma'nın tünü. Erten Cuma'nın günü. Uşu boyunca bir rivayat
وقال الإمام الدارمي имам Дарими деген болгон. Ошонун өзүнүн Сунан китеби бар. Ошол жерде бабы ма акрамаллаху таала бихи набияху саллаллаху алейхи ва саллям ба'да маутихи дейт. Пайгамбарыбызга Алла таала бу дүйнө менен коштошуп кеткенден кийин, өлгөндөн кийинки сый урмат көрсөтүүсү. Так. Ушул боюнча риваят кылат бул бапта би иснадихи ан Набих ибн Вахб Кааб разияллаху анху Айшени кирген экен. Анан сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир топ сүйлөшүүдөн кийин Кааб мындай деген экен. Ма мин яумин ятла илля назала 70,000 минал малаика hatta yahuffu bi qabri nabi sallallahu aleyhi ve sellem yadribuna bi ajnihatihim yetamassahuna bi ajnihatihim ve yusalluna ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem hatta idha amsaw araju hawatu mithluhum fasana'u dhalika mithlu zalik hatta idha inshaqqat anhu al-ard kharaja fi 70,000 minal malaika yaziffunahu. Gün sayın Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın kabrına 70.000 perişte çötken. Anca min? 70.000 perişte Peygamberimiz çöp, kabrın kurçap dura degen. Kanatları menen uşuntip sılap dura degen. Jana Peygamberimizge salavat aytıp dura degen. Geçkirgen geçeyin. Ma min yom yatla deyip, gün sayın gün çıkat, gün çıkkandan geçkirgen geçeyin uşuntip durat. Andan keyin ana bular çıkıp ketişet, başkaları çöp. Ушинтип пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга кыямат күнгө чейин ушундай улантырат экен. Кыямат күнү жер жарылып пайгамбарыбыз эң биринчи тирилгенде 70.000 периште пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга таазим кылып, юваккирунаху, таазим кылып турушат дейт. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, пайгамбарыбызга көп салават айтайлы. Не кылайлы? Ким эртең кыямат күнү пайгамбарыбызга жакын болгонду кааласа, салаватты көп айтсын. Peygamberin şafaatın ümit kılganlar salavatты көп айтсын. Салаваттың қасиеті жүректегі қайғы кетет. Гыжалатмын дегендер бар ғой. Салаватты эле күчөйтүңүз бүттү иш. Дары дармек аны тияктын кереги жок. Просто якин керек. Не керек? Якин деген бекем убеждение, бекем ишеним керек. Эгерде ишенбесең, анда эч нерсе болбойт. Дин, алхамдулилlah, гайып бул тасдиктин аты. Гайыптан келген диндин бар. Шоның үчүн пайгамбарыбызга салаваттын касиети канча деген аяттар келет, канча хадистер келет тугандар. Салаватты күчөйтүңүзгүн, Алла субханаху ва таала жүрөгүңүздөгү кайгы кыжалаттын бардыгын жоёт. Пайгамбарыбыз өзү айтат: "Ман салла алейя салатан вахида." Ким мага бир эле салават айтса, саллаллаху биха алейхи ашра, ага Алла субханаху ва таала 10 салават айтат. Алланын салават айтуусу Аллага 10 Алланын райымдуулугун жөнөтүүсү. Жүрөк Алланын райымы менен алхамдулилlah бейпилденет, рахаттанат. Ошон убакыт болду. Азанбы? Мен өз суранычы өчүрүп турасыздар, Кыскасы, иншалла, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга көп салават айталы, Пайгамбарга жакын болот, шафаатына лайыктуу болот, Пайгамбарыбыздын жакшылыктарынан, алхамдулилlah, нурларынан ошого насип болот, жамандык кайгы кетет. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз аксарухум алейя салатан деп айткан, дүйнөдө ким көп салават айтса, ошого жараша иншалла Алла субханаху ва таала кыямат күнү дагы ошого жараша мамиле кылат. Салават көп айтабызбы иншалла? Не деп айтабыз? Саллаллаху алейхи ва саллям. Кандай? Дагы бир жолу? Саллаллаху алейхи ва саллям. Бизге жардам берели. Саллаллаху алейхи ва саллям. Эгерде нары бер басып, эң улуу салават намаздын ичиндеги салават. Аллахумма салли ала Мухаммад ва ала али Мухаммад кама саллайта ала Ибрахим ва ала али Ибрахим иннака хамидун маджид. Ушуну убактыңыз кенен болсо, ушуну айтканга алхамдулилlah. Эгерде убактыңыз тарыраак болсо, берки кыскараган айтсаңыз да болот. Саллаллаху алейхи ва саллям. Мен 17-16 жашымда официант болуп иштегем. Ошол жерге адамдар фрукталарын алып келип бизге берет эле. Биз жууп кайра коюп берет элек. Адамдар берген фрукталарынан жеп коет элек. Эми кантип алардын акысын беребиз? Биз аларды тааныбайбыз. Алдын ала рахмат. Машалла, биринчи ушу жүрөгүңүзгө ушу суроону салган бул имандын белгиси. Ушу бирөөнүн ушу акысын сурабай, алмасын жеп алдым деп.
ошо тынчтандыргызбай ыйман келип аткан, ыйман келгендечи арамды кууп чыгат да. Мынакей сурооңузга алхамдулилля орунду. Азыр эми өзүңүз да түшүнүп атасыз. Эми ким деген той өткөргөн, ким деген жакшылык жаман өткөргөн, канча алмасын жедиңер, канча бананын жептен мен каяктан билем. Я. Эми кыйын да маселечи. Действительно, эми Алла Таалам иншалла кечиримдүү, будан ары чын жүрөктөн тооба кылып, ошолордун атынан да кичине садака берип коебуз. Болжолду ойлоп көрүң, канча 1 килограмм алма болобу же 10 килограмм алма болобу, канча жеп салдыңыз. Ошончаны алыңыз дагы, эми ал адамдарды таппайсыз. Бейбечарага, ошо бейбечараларга садака кылып бериңиз, жана ошо сообун ошол ээлерине Аллахым буйурсун деп коюңуз. Кудай кааласа үмүт иншалла кечирүүчү Алла Таала. Бир досум кечке ичет, жакшы насаат айтып коесузбу, сизди угуп жатат. Ичпей кандай? Ден соолугуң куруйт, диниң талкананат, акылың кетет, жаныңдагылардан ажырайсың, кабырың караят. Аллаху акбар. Кадыр түндө дагы кечирилбей калышың мүмкүн. Мудмини хамыр дейт, кууп ичкендер кечирилбейт. Ошон иншалла бул арак эч качан жакшылык алып келген эмес. Эч качан жакшылык алып келбейт. Адамдын эң баалуулугу мына дүйнөдө жашап аткан акыл да. Акыл менен Аллахны тааныйбыз, Куранды окуйбуз, пайгамбарыбызды тааныйбыз, жакшы жаманды ажыратабыз. Акыл менен, акыл болбосо эмне? Ошол акылга ура турган нерсе арак. Ошо акылды талкалай турган нерсе арак. Эми сиздин эң баалуу нерсеңизден баштап ошону талкалап атса, ана сиз ошого макул деп коесузбу? Жок. Өзүңүзгө райым кылыңыз. Өзүңүзгө райым кылыңыз. Бардык жамандыктын ачкычын ыргытыңыз. Анан көрөк бардык жакшылыктын ачкычын колго алыңыз. Ал кайсы? Намаз. Мен ресторанда сүрөткө тартып иштейм. Келген кишилерди сүрөткө тартып, А4 барака сүрөтүн чыгарып, 200 сомго өздөрүнө сүрөтүн сатам. Ушул иш адал эле болобу? Адал эле болобу? Же эле сүрөт маселеси кандай болот? Алла Таала разы болсун. Туган башка кесип таңдап таштап коюң. Жакшы эмес бул. Сүрөт. Анан көрөк официант болуп иштейин. Ошол жерде машаалла тамак ашын алып келиң. Кароолчулук кылың. Жана башка издер табың. Мына жакшы эмес. Мен турнир болуп иштейм. Тур лидер. Мен тур лидер болуп иштейм. 2-3 күндүк Өзбекстанга турларга алып барам. Жумуш учурунда намаздарымды өз убагында окууга мүмкүнчүлүк болбой калат. Кээде каза деле болуп калат. Сапарда жүргөндүн намазы кандай болот? Эгерде каза болуп калса, кандай ниет менен окуйбуз? Чоң рахмат. Аракет кылыңыз өз убагында окуганга. Ажатканага түшөсүңөр, чайга түшөсүңөр, эс алганга түшөсүңөр, пут жайганга түшөсүңөр. Учурунда сразу эле окуңуз. Сапарда Алла Таалам жеңил кылып берип койгон. Түшөсүз 2 рекет, 2 минут. 2 минутка деле жетпейт. Пешимди касыр. Асырды касыр кылып окуйсуз. Сүннөттөрү машинанын ичине кирип отуруп окуп айдап кете берсин автобусуңуз, машина тур болсоңуз. Бирок Кудай сактасын, каза кылбаганга аракет кылыңыз. Эми эгерде каза болуп калса, үйгө келгенде толук эмес, 2 рекет казасын окуйсуз. Түшүндүңүзбү? Өзбекстанга кетип атасыз, пешим каза болуп калды, Кудай сактасын. Эми Кыргызстанга келгенде, ошо пешимдин 4 рекет үйүңүзгө келгенде, 4 рекет казасын эмес, 2 рекет. Чүнктү? Сапарда каза болсо, үйгө келгенде ал ошондой окулат. Эми эгерде сиз сапарга чыгып кеттиңиз, үйдөгү мурунку казалар бар эле, ал жакта 4 окуйсуз. Чүнктү? Кайерде кандай каза болсо, ошондой аткарылып берилиш керек. Өндүрүштө иштейм. Сырьёдо потеря көп болгондугуна байланыштуу, ошол количествону мазагадан дейт. Аз-аздан количествону аз-аздан азайтып калууга туура келет. Кандай кылсам болот? Түшүнбөдүм сөзүңүзгө. Өндүрүштө иштейт экенсиз. Сырьёдо
потеря көп деп атасыз болгондугуна байланыштуу. Так ошол количествону мағазадан деген не ол? Мағазадан. Сураныч урматтуу туугандар, сиздер ар жактан ар кандай суроолорду бересиздер. Ушу бир тагыраак, чоңураак кылып жазып берсеңиз окуганга да мага иншалла бир кыйынчылык туулбай аракет кылабыз, иншалла. Рахмат. Устаз той боюнча суранайын деген вечерге чакырып калышат. Туугандар, достор, ал жакта музыка болот. Тууганчылык мамиле кандай болот? Барбай койсом, барсам кандай болот? Тууган мындай. Тууганчылык мамилени үзбөш керек. Бирок азыркында шариятка ылайыктуу эмес тополоңдор болсо, ал жакка барбай эле коюш керек. Ал үчүн кандай кыласыз? Ага чейин ошо вечер сечерине чейин эле тууганчылыгыңызды бере турганыңызды берип, көңүлүн көтөрүп, батаңызды берип, рахматыңызды айтып, салымыңызды кошуп кое бериңиз. Же болбосо кийин бүткөндөн кийин барып коюңуз. Эгерде ал жерде отуруп алып, анан келеречке кулак менен жүрөккө музыканы толтурганын кажети жок. Алла Таалам кулакты ал үчүн берген эмес. Эгерде махрга мисалы катары алтын деп айтылып калса, алтын алып бериш керек болобу? Же кийин жубайы алтындын ордуна башка буюм сураса болобу? Алдын ала рахмат. Жо, келишимде эмне болсо ошону берген жакшы. Келишимде башында эмне деп келиштиңер, ошону берген жакшы. Бирок ошо жубайыңар акысы бар. Мен панчасын кечип бердим, тигинчисин кечип бердим дегенчи. Бирок сиз ошого чейин алып барып койбоңуз да. Түшүнөсүзбү? Намек кылып тияк ар нерсени айтып, коркутуп, алдап, салдап, анан этип кечиртирип албаңыз да. Жакшы эмес да. Никеде махырга бычылган нерсенин баасы инфляцияга көз карандыбы? Мисал, 2020-жылы күзүндө 20 000 сомдук алтын цепочка айтылган. Ал жылы ошол акчага жакшы цепочка келмек. Азыр келбейт экен. Ошондо махырдын көлөмү 50 000 алтын бойдон калабы, же инфляцияга жараша кайра саналып чыгылабы? Мурда кандай болсо ошондой тургандар. Али муслимун аля шурутихим. Мусулмандар сөзү менен. Кандай болсо ошондой деп билесиз. Устаз, мен жакын досум мурда 40 күнгө чыгып келген. Азыр санафи туугандар менен жакын болуп кетиптир. Пайпакка масык тартып, ошолордун жамаатына кошулуп атат. Эмне кылам? Кайра дават калып чыгасыз. 40 күн аз болуп калып, 4 ай калып чыгыш керек. Туугандар. Пайпакка масык тартуу боюнча талаш маселе. Путту жуу талашсыз маселе. Талаштуу маселени таштап, талашсыз маселеге өтүп алың, таксыр. Жүрөгүңүз спокойно, гигиена, путуңуз таптаза. Өзүңүзгө да жакшы, жаныңызда намаз, аркаңызда намаз окутканга да жакшы. Кандай дедиңер? Соо аласыз. Иншалла. Жолдошум 6 жыл мурда уда 3 талак берген. Кийин талак түшкөн жок деп кайра жашап баштадык. Мен абысынымдан сурагам. Ага кайнагам жашаса болот деген экен. Үй бүлө мүчөлөрү баары намаз окуйбуз. Ошол бойдон жашап калдык. Ортодо 4 балабыз бар. Жарым жыл мурда муфтиятка барып тактасам талак түшкөн дешти. Мен жашаганга болбойт экен десем, кайнагамдар 6 жыл мурункуну козгобой балдар үчүн жаша деп жатышат. Ушул маселеден улам баарына жаман көрүнүүдөмүн. Мен башым бош деп кетип калууга укугум барбы? Күйөөм чет жакта ата энеси менен турам. Өзүң андай экенсин такыба болуп алып талакты териштир деген сөздөр болду. Ошондо шарият только такыбалар үчүн ганабы? Жок, шарият бардык адамдар үчүн, мусулмандар үчүн. Туугандар, мындай муфтиятка барып, бул 3 талак маселеси өтө назик маселе. Ошон үчүн аялы да, күйөөсү дагы телефонсуз, өздөрү ортомчусуз барып муфтиятта атайын бөлүм бар. Фатва бөлүмү бар. Ошол жерге толук айтып бериле дагы алар сизге жакшынакай чечим чыгарат. Талак түштүбү, түшпөдүбү, эмне деп айтса ошого амал кылыңыз. Андай кылып шарият менен ойношпоңуз. Тигиндей деле боло берет, анда мындай боло берет, мунун көңүлү бала үчүн, ата үчүн жашай
Шариятты ойын кылбаңыз такса. Болбосо муфтиятка келип эле коюң дагы өзүңүзчө каалаганды кыла бериң. Сурооңузду өзүңүз менен. Бирок кара туугандар, бул тамаша эмес да. Ошон үчүн мына эркектерге туугандар 3 талак дегенди унутуп койгула силер. Сураныч. Күн темасынан чызып салгыла. Мээдеги баягы запистерден өчүрүп салгыла. Телефон эчтин унуткула. Ушунчалык таптакыр эле келишпей атсаң, кел анда. Устаздарга, дамыналарга, имамдарга келгиле. Сурагыла, кандай кылайын деп айланып бир сурап койсоң эчтеке болбойт. Сени бирөө аркаңан кууп алган жери жок. Бул суроо өтө эле көп экен, муну качан окуп кетебиз. Кыскараак суроо жазып бериңиздер, иншалла буларды элдер деле зеригип кетет. Сиздин дастанды окуп чөктү. Бул да көп экен, мейли окуп коеюн. Ассаламу алейкум устаз, сизге кайрылганымдын себеби кийинкиде түшүмдө досторум болуп чогулуп туруппуз. Арабызда баарыбыз тааныган, бирок жакын сүйлөшпөгөн бала бар экен. Ал бала электрондук сигарет чегет. Ошол бала менен кошулуп досум чегип жаман кылык иштерге бара баштады. Анан мен Фатиха сүрөсүн окуй баштасам, балага кошулган досум титиреп башкача боло баштады. Бул түш мага 3-4 күн тынымсыз кирип, тынчымды алды. Акыркы күндөрүдө ал досумду мечитке чакырсам, Кудай жолуна тартсам, ар кайсы шылтоону айтып келбей калды. Ушул түшүмдү чечмелеп берсеңиз жакшы болот эле. Алла разы болсун. Аракет кыла бериңиз тууган, жакшылыкка чакырыпсыз, Фатиха сүрөсүн окупсуз. Иншалла даватын кыла бериңиз. Сизге мындай жаман деле түш эмес, тиги балаңызга жакшы эмес бирок. Ошон үчүн иншалла ал балаңызды чакырыңыз динге, бул жака келгенге. Устаз, менин суроом, орозо убагында 5-6 күн башында орозо кармап, кайра кармай албай калган себеби бутум ооруйт. Күнүгө 3-4 жолу дары ичпесең, кошу дей, көңүл дей ооруп чыдатпайт. Эми үзүрлүүгө киреби? Же кандай бутум ооруганына 3 жыл болду. Дуа кылып коюңузчу тахажжудта. Аллахым шифа берсин. Анвар деген атым чечмелеп бериңизчи. Кантип сиз менен байланышса болот? Мына мечитте байланышсаңыз болот. Анвар деген нурлар деген сөз. Нурлар. Туугандар, орозо боюнча мындайда ким оорулуу болсо, Алла Тааланын шариаты аны милдеттендирбейт. Оман кана маридан ау ала сафар фаиддату мин айямин ухар. Ким оорулуу болсо, же сапарда болсо, ага уруксат орозо кармабаганга. Кийин ден соолугу жакшы болгондо же сапардан кайтканда күндөрүн санап туруп кармап берип коет. Казасын кармап берип коет. Азыр ооруп аткан болсо, ага милдеттендирбейт туугандар. Эгерде ден соолугу жакшы болсо, машалла кармасын дейт. Мисалы мындайда, азыр башында ооруп атты эле бир Рамазан айдын 1-5 күн. Ден соолугу жакшы болуп калды. Сразу кармаш керек. Түшүндүңүзбү? Андан кийин Кудай кааласа канча күн калып кетти го, кийин казасын кармап берип коесуз. Кээ бирлер ушундай ойдо болуп калат да, мен башында Рамазан айда кармаган жокмун, эми аягына чейин кармабай эле коеюн. Ал туура эмес. Даже 1 күн калса дагы кармап коюңуз. 2 күн калса дагы кармап коюңуз. Ден соолугуңуз акыркы күндө 5 күн калганда жакшы болуп калды. Кармаңыз. Рамазан айдын касиети ушул. Ким 1 күн кармабай калса, болгондо да үзүр менен. Кийин анын казасын өмүр бою кармап берсе дагы баягынын сообуна жетпейт экен. Түшүндүңүзбү? Мисалы, ошо Рамазан ай, быйылкы Рамазан ай, Алла Таалам буйрусун баарыбызга, амин. Ушуну Кудай сактасын, иншалла, оорубайлы, баарыбыз жакшы кармайлы. Ушул жерде 1 күн даже ушинтип убакыт менен ооруп калды, сапарга чыкса кармабай калды. Эми мунун казасын толуктайм деп, сообучу, сообу. Бир окусаңыз кутуласыз, бирок сообу өмүр бою кармасаңыз, ушунун сообуна жетпейт экен. Ошон үчүн колдон чыгарбаш керек туугандар. Аталган ысымдардын ичинен жаңы типтеги жазма кыргыз адабиятын. Бул не дегенде? Жок, кечиресиздер, башка жак. Саламатсызбы устаз? Бирок бир жерге кесип тур да, берип тур да.
Мен de кайсы кыргыз чыгарып атаны? Сыдык Карачаев дейт, окпойн эми ушулар. Касым Тыныстанов дейт. Алла Таала райымын алсын имаммен кеткендердин баары. Так. Саламатсызбы устаз? Трейдинг жөнүндө кененирээк токтоп кетсеңиз. Акчасы адалбы, Алла разы болсун. Трейдинг мен түшүнбөйм. Өзүңүз айтып бериңиз кандай болот, ошого жооп берейин. Трейдингтиби? Айтыңыз. Bismillah. Болот, проблема жок. Карап туруңуздар. Акча алып сатуу маселесинде. Мейли сиз болсо азыркы онлайн менен алып сатып атасыз, акчаны. Өзүңүздүн счетуңузга алып келип, башка счеттон чыгарып, же болбосо банктан алып, башка сатып, же болбосо мына Дордой базарда деле акча алып, же болбосо мына бизде обменкалар бар. Ушуну бир нерсе билип коюңуз, долларды алып же эски долларды жаңы долларга болбойт. Эски, түшүндүңүздөрбү? Эски долларды жаңы долларга. Мисалы, 1000 доллар мен алып келдим. Эски. Ал мага 950 жаңы доллар берди. Бул болбой калат. Түшүндүңүздөрбү? Мен долларды алып келдим, сомбу, рубльбу, эмне болсо ошого сатсам болот, ошо сатсам алсам болот. Ошон үчүн азыркындай бир гана шарт, эгерде 1000 долларды сиз эски долларды алып келдиңиз, ага биринчи сом сатыңыздагы сомду алып, кийин 950 долларды сатып алыңыз жаңысын, боло берет. Ортого сомду кошуп керек, башка валютаны. Азыркы трейдинг тияктагыларыңыздарды арзан алып туруп кымбат сатсаңыз мейли. Акциялар. Буну кысасы мындай, силер жазып жөнөткүлө, мондай. Мен ошого карап жооп берейин. Кичине башкачараак болуп кетти, башка адамдар башка түшүнүп албасын да. Хорошо? Assalomu alaykum ustoz. Mening alaykum assalom so'rom. Men erta menен turganda прозрачный suyuqtuq chiqib qalat. Ошол эрте менен турганда кандай учурларда гусул бузулат? Айтып кетсеңиз. Ато душка ар күнү түшүп атам, бирок түшүркөбөй же башка эч нерсе болбой. Эрте менен турганда уйкудан суюктук чыгып кала берет. Рахмат. Карап туруңуз. Эгерде түшүңүздө эч нерсе көргөн жоксуз, эркектик уруктук эмес, жөн эле актык эле суюктук болсочу, анда гусул важип болбойт. Түшүндүңүзбү? Кээде эсе түшүңүздө түшүркөдүңүз, бирок саарлап турсаңыз, ич кийимиңиз таза. Буга эч кандай гусул важип болбойт. Бирок түштө эле көргөн жоксуз, бирок саарлап турсаңыз, туш немеңиз, ич кийимиңиз булганып калган. Анда гусул кылыш керек болот. Бирок ошо булганган эркектик урук же мази менен мани айырмасы бар да. Мани эркектик урук, ал коюраак. Мази жөн эле суюктук, ага андай эмес. Түшүндүңүзбү? Ошон үчүн иншалла мына жерден жөн эле эгерде азыркындай мази боло турган болсо, гусул кылыштыктын кажети жок. Дарат менен жетиштүү. Биз жакта жаназадан кийин кошуналарыныкынан эт бермей токтобой жатат. Эгерде жакын жерде жаназа болсо, эт бышырып берсек күнөөгө батпайбызбы? Биринчи суроо экен. Туугандар мындай. Маркумду узаткандан кийин, макулбу, ошол үйгө кошуналары, туугандары мүмкүн болушунча ошол 3 күн кайгы күнү болот. Тамак ашын алып барып, жылуу сөзүн айтып, жылуу тамагын берип турсун. Ал үйгө барып отуруп, өлгөн үстүнө көмгөн кылып, казанды баштатып, жылкыларды сойдуртуп, андай кылбасын. 3 күндөн кийин мурас маселеси бар, карыз аласа бересе маселеси бар. Кичине жүрөгүндөгү баягы жаракаттар сакайып, андан кийин ошол өлүк ээси, карыз албастан, кредит албастан, мейли бир аз кайрымдуулук кылам дей турган болсо, шарият уруксат берет. Ошо кичине кан чыгарып коелу, бебечараларга курсагын тойгозуп, пата алып коелу, дуа алып коелу, мейли уруксат. Бирок кредит алып, жетимдин малын жеп, карызга батып, исраптын эшигин ачып, буларга такыр уруксат жок туугандар.
Анан кийин сен азыр карап тур ушул эттикин эми карап туруңуз каяктан. Эгерде мурас бөлүнбөстөн туруп ошонун мүлкүнөн бир жылкыны чап, же болбосо уюмбу же башкасынбы мурас бөлүнбөстөн туруп бул адал болбой калат. Мурас бөлүнгөндөн кийин бияктагы чоң улуу, ага, энеси, баласы өзүнүн тарабына кылса бул эчтеке эмес ал. Кайрымдуулуктун соогу тиет. Бирок баягы азыркындай жол эрежесин билип алайлы да. То есть жолдун жобосун билип алайлы. Азыркы учурда көп үйлөрдө ажаткана менен даарат алган жер бир жерде, бир комнатада. Ошондо дааратта кандай ниет кылабыз? Экөө тең бир жыл болуп калса, бошонгон жерден бир аз жылас. Түшүнүктүбү? Ниет жүрөктөн да. Сизде бисмилла маселеси бар. Бисмилланы айтып туруп даарат ала бересиз. Түшүнүктүбү? Бошонгон жерден жылып туруп, унитаздан жылып туруп. Так. Имамга уюганда сана окулабы? Имамга уюганда сана окулат туганда. Имамга Аллаху акбар дедиңиз го? Сана кол байлаган дуасын субханакаллахумма ва бихамдик окуйсуз. Ва табаракасмук ва таала жаддук ва ла илаха гойрук дейсиз, бүттү. Аузуну бисмилланы окубайсыз. Фатиханы окубайсыз, имамга кулак саласыз, угуп отурасыз, бүттү. Эми эгерде сиз имам окуп атканда келип калдыңыз. Түшүндүңүзбү? Келсеңиз имам Фатиханы уже Алхамдулиллахи роббил аламин баштаган. Сиз только Аллаху акбар сананы окубайсыз, колду байлап эле турасыз. Түшүнүп алдыңыздар, а? Эгерде имам кыраатты баштай элек болсо, анда сананы окуйсуз, кол байлаганды окуйсуз. Эгерде баштап калган болсо, жөн эле ниет кылып Аллаху акбар деп кулак каккандан кийин колуңузду байлап, унчукпай Куранга кулак салып турасыз. Мен кант диабети менен ооруп келем. Биринчи тип. Дарыгерлер орозого каршаганча болбойт. Орозо кармаганга болбойт дешти. Суром. Орозо кармагандар таравих намазын окуса болобу? Кармабагандар экен. Жана кадыр түн тосса болобу? Аллахым сизден разы болсун. Болбой анан эмне? Өтө жакшы болот. Мына караңыздар да. Ким орозо кармай албай калса, оорунун себебинен таравиге келе берсин. Кээ бирлер ушинтип ойлойт окшойт, орозо кармагандар гана тарави окуйт деп. Андай эмес. Андай эмес. Түшүнүктүбү? Тарави намаз 29-нан жаңырабы, 30-нан жаңырабы, Рамазан ай ичи 20 рекет тарави намаз суннати муаккада кифая. Окуш керек. Келип 20 рекет витр важипти имам менен, жамаат менен, орозо кармасаңыз дагы, кармабасаңыз да келип окуңуз. Түшүнүктүбү? Орозо ал күндүзгү амал. Пайгамбарыбыз айтканда, Алла Таала мынакей башыңарда ушундай берекелүү бир улуу ай келатат мынакей, косогодо келатат дегендей. Бул да ушундай бир түн бар. Субханалла, 1000 айдан дагы артыгыраак. Ушунун күндүзгү орозосун Алла Таала фарыз кылган. Түнкү ибадатын сүннөт кылган. Алла субханалла. Ошон үчүн иншалла күндүзгүсү орозосу өзүнчө, түнкүсү өзүнчө. Мисалы, кээ бир адам тарави окуй албайт, орозо кармай берсем болобу, мен окуй албай айтам дегенде. Ал орозонун эсеп китеби отдельный. Таравих деген эсеп китеби отдельный. Өзүнчө. Ошон үчүн иншалла ооругандар деле, азыркында менде сахар, сиздин сурооңузга, сахарный диабет менен оорусаңыз, орозо кармаганга мүмкүнчүлүк жокпу? Таравиге келе бериңиз. Бул бир. Кадыр түнгө тосса болбой, анан алхамдулилля тосуп ибадат кыла бересиз. Аллахым сизге ден соолук берсин. Устаз, апама үй бүлө, ахиретиме, дүйнө иштериме дуа кылып коюңузчу. Аллахым барыңыздарга иман берсин, эки дүйнөңүздү абад кылсын, туган. Алла Таалам иншалла ниетиңизди кабыл кылсын. Азан? Азандан кийин берип туруп, анан кичине болсо суу жууп
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد. اللهم رب الصلاة قائمة آت المحوسين عفو عنه. Урматтуу жамаат, бүгүн машалла бир кайрымдуулук бир иш-чара бар. Кыска нуска. Бардыңыздардын назарыңыздардан Рамазан айынын алдында биздин сүйкүмдүү агабыз Камчыбек байке дүнүйө салып мынакей мечитте дайыма намазга бекем эле дайыма айтып жүрдүк, угуп жүрөсүздөр. Ошо кишиге бүгүн Кур'ан окуп неме кылдык эле, анан бул Турцияда Стамбул шаарында дүнүйө менен кош айткан мечитте намазда жума күнү болгондо дагы. Анан кийин ал жакта бир ушундай бир кайрымдуулук бир машалла жардамдар болот экен. Азыр иншалла буякта балдар дагы бар. Анан кийин атай ушу өзү Жеңиш деген мына айыл бар. Жети Өгүз районунда, Жеңиш айылында. Былтыр мечит ачкан элек. Анан ошого иншалла имамына бир умрага жолдомо берип койсок деп, уулдары, жеңебиз ушулардын бардыгы чечиштир. Ушуну баарыңыздарды машалла мына бүгүн жуманын түнү, Шабан айынын алхамдулилла берекелүү күндөрдүн бири болгондо да мечитте сиздердин атыңыздардан баарыңыздарга бир иншалла бир жакшылык каалап берип койбойлубу? Болобу? Сертификат Жеңиш айылынын имамы Кутунаев Эсенге, Укуев Камчыбек байкеден мынакей маркум Алла Таала райымын алсын, ыйык умра сапарына белек, эң жакшы белек бул умра деп. Келиңиз, Алла Таалам берсин машалла. Алла Таалам кабыл кылсын. Аллаху акбар дейли. Азыр мен силерге бир куттуктаганды бир эки сөз үйрөтөйүн. Мубарак. Мубарак. Баракалла. Эң баракалла. Алла Таалам кабыл кылсын иншалла. Өзү мынакей имам Алла Таалам иншалла жакшы күндөрдү насип кылсын. Мынакей балдар алхамдулилла адилет турат берди. Чыңгыз турат буякта иншалла. Кудайым иншалла сиздердин дагы кайрымдуулугуңуздарды кабыл кылсын. Дайыма иншалла жолуңуздар, жүзүңүздөр жарык болсун. Алла Таалам иншалла жакшылыктарын берсин. Машалла мынакей Камчыбек байкебиздин даражасын бийик кылсын. Отуруңуздар. Суроолордо бир аз бар экен. Убакыт бар да, туруп коелу. Эгер үйлөнө турган кызым эмчектешпи же эмчектеш эмеспи күмөн болсо үйлөнүүгө болобу? Болбойт. Өмүр бою кыйналасыз. Күмөндө боло бересиз да. Мен кокустан эмчектеш болуп калсам эмне болду депчи. Анда бир тууганымды алып алдымбы деп каласың да. Ошон үчүн мындайга барбаш керек. Анан көрөк андыкта точно 100% болсун да 99 эмес. 100%. Бул менин эмчектеш карындашым эмес. Болду, үйлөнсөңүз болду. Эгер андай болбосо болбойт. Устаз, Рамазан айында кыз алып качып үйлөнүүгө болобу? Ушул тууралуу кененирээк айтып бериңиз. Рамазан айын тандадыңызбы? Өзү кызды алып качып болобу деп суроо койсоңуз болмок да. Жок туугандар, болбойт бул. Мурунку динсиздик, жахилияттын адатын таштаңыз. Кыз алхамдулилла ата энеси бар. Азыр алхамдулилла жакшы немеге келдик. Урдап качпай. Бирок Рамазан айда үйлөнсө болот. Рамазан айда бирок күндүзү баш кошконго болбойт. Түнүктүбү кошулганга болбойт. Төшөк маселеси. Ичкенден, жегенден жана төшөк маселесинен ушуну сактангандан ата орозо деп айтат да туугандар. Так, бизге илимди жеңил кылууга жана диндин
диндин кызматын кылууга сизден жана жамааттан дуа кылып суранабыз. Алла таалам кабыл кылсын, машалла. Диндин кызматы өтө чоң сыймык. Пайгамбарлар кылган, улуу заттар кылган. Ассаламу алейкум устаз. Мектеп, университет, колледж жума намазга барганга уруксат берген эмес. Ошол маселени чоңдор менен сүйлөшүп чечип бериңизчи. Алла разы болсун. Кудай кааласа иншалла дуа кылып турайлы. Аларга да иншалла үнүбүз жетип калса сураныч иретинде айтабыз. Бүгүнкү күндө мисалы уруксат бербесе жаңжалдашып, качып андай болбойт. Биз адепти, тартиптүүлүктү дайыма көрсөтүшүбүз керек. Иншалла. Эгерде жума окуй албай калдыңыз, уруксат жокпу, сабак болуп калды, сабакка катышыңыз. Уруксат берген жок, устаз менен жаман көрүнүшүп, качып урушпаңыз. Аны бир пешим окуп коесуз. Анын ордуна эмне окуп коесуз? Пешим намаз окуп коесуз. Алла таала өмүрүңүзгө береке берсин. Амин. Устаз суроо, АКШда иштеп жүргөн балдар айтууда. Ал жакта намазды, мисалы, пешимдин убактысында акырында пешимди окуп, аркасынан аср намазын окушат экен. Шамдын убактысында куптанды окуйт экен, чогуу. Ошол жакта бирөө жарым ушундай намаз окуса болот деп фатва берсе керек дейт. Ушул боюнча айта кетиңизчи. Алла таала разы болсун. Туугандар, мындай. Эки жакты тең мен Алладан бул аманаты катары айтып коюшум керек. Сапарда эки намазды бир кылып окуу. Пешим менен асырды бир кылып, шам менен куптанды бир кылып окуу башка мазхабтарда, Шафии мазхабтарда, менин Хамбали, мына Салафи буларда бар. Бизде Ханафи мазхабта болбойт туган. Эки жактын тең далилдери бар. Ханафи мазхабты жакшы угуп алыңыз. Кур'ани Каримдин өзүнөн биринчи далил Инна сола канат ала муъминина китаба мавкута. Албетте, шек күмөнсүз намаз момундарга өз убагында фарыз кылынган 5 намаздын 5 убагызы бар. Уагдасы. Бул өзү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям чогуу окуган ал Арафатта. Пешим менен асырды. Шам менен куптанды Муздалифада. Эми сапарда дагы окуган деген риваяттар келет. Буну дагы минбабил амана айтып коюшубуз керек. Алардын да далили бар. Бирок биз айтабыз, ал хакыйкый жам, хакыйкый экөөнү чогултуп окуган эмес. Сүрөттө жам сури деп коет. Ал пешимдин акыркы убактысы бар го, ошол жерде пешимди окуп, асырдын башталышында бир аз убакыт өткөрүп туруп, асырды окуп, анан сапарга тарта бер. Кайра токтобой. Түшүнүктүбү? Шамдын акыркы убактысында шамды окуп, куптандын башында куптанды окуп, мындайча айтканда өз убагында эле окулду. Бирок сизге көзүңүзгө көрүнгөндө сүрөттө экөөнү бир кылып окугандай болуп калды. Буну альхамдулилля кимге далилдер керек болсо келсин, иншалла далилдер барын айтып коебуз. Бирок жөнөкөй коомчулукка анын кажети жок. Түшүндүңүздөрбү бардыгы? Пайгамбар саллаллаху алейхи. Вакыт барбы? 5 мүнөт бар, альхамдулилля. Телефондо азан айтканда намазды окуса болобу же мечиттеги азан менен окуш керекпи? Жок туугандар. Мечиттеги азан менен окуш керек. Телефондогу азан эмес, мечиттеги живой азан бар го. Вот ошо. Ассаламу алейкум, тамеки чексе даарат бузулабы? Жок. Тамеки чеккенде туган даарат бузулбайт. Жакшы угуп алыңыз маселени. Тамеки чеккенге үгүт эмес. Туган тамеки ташташ керек, бул зыян нерсе, макру тахрими. Тамеки чегип туруп же ошо бойдон намаз окуса дагы макру болот такрими. Бирок бирөө намаз окуп алса, ошол намаз эсепке өтпөй, бул өтөт. Бирок дааратты кайра алууну важип дебейбиз, мустахаб дейбиз. Оозун чайкап, жакшынакай чайкап туруп намаз окуса, макру да болбойт. Мурунку уламаларыбыз тамеки чеккенде даарат сынат деп айткан, бул саясат кылып айтканы. Тамекиден таштатуу максатында деп айтылат. Бирок негизи биз маселени жакшынакай бир кандай орусча айтмакчы, как она есть айтып коюшубуз керек. Тамекиден даарат сынбайт. Чүнкү бир да китептерде тамекиден даарат сынат деген келбейт. Бул деген ише тамеки чеге берсин дегенге үгүт эмес, уруксат дагы эмес. Наоборот, тамеки чекпегиле, таштагыла. Тамеки чегилип кала турган болсо, оозу жакшынакай чайкап, эң жакшысы дагы бир дааратты кайрадан эле кайтарып алып,
Мустахаб, важип эмес. Мейлиби? Аял киши ажырашам, жашабайм десе эмне болот? Себепсиз айткан болсо күнөөкөр болот, эмне болмогон? Өзүн дозокко түрткөн болот. Себепти зулумдук кылса, акысын бербесе, жашабайм, ажырашам десе акысы бар. Балабыздын атын Мустафа деп коелу дегенбиз. Шариатта кандай болот? Өтө жакшы болот. Мустафа. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мынакей Мустафа деген аты менен аталып, сыфат менен айтылат. Ал тандалган деген сөз да, тандалган. Устаз, базарда строй материал сатабыз. Кээ бир компанияда иштеген снабженецтер бизден товар алат. Алган товардын үстүнө баа кошуп, чекке жазып бер дешет. Биз жазып берсек күнөө бизге жазылбайбы? Кандай деген? Стройматериалды сатабыз дейт, кээ бир компанияда иштеген снабженецтер бизден товар алат. Так, анан алган товардын үстүнө баа кошуп, чекке жазып, жок болбой калат. Жалган болуп калат да кандай? Канчага сатып алса, ошончо жазып бер. 100 сомго алса, анан 120 сомго сатып алды деп, анан жазып берип коюңуз, тияктан барып, жалгандай бул, арам болуп атпайбы? Өтүп кеткен инсандын атынан питир садака берсе болобу? Жок. Өтүп кеткен адамдын атынан питир садака берилбейт. Тирүү адамдын атынан питир садака берилет. Эгерде питир садакасы берилбей калса, тирүү кезинде, мейли, анда бериш керек. Максаты Кур'андын кыргызчасын окуп жаткан ушунда да сежде аяттарына сеждеге жыгылабызбы, түшүндүрүп берип коесузбу? Алла таалам сен разы болсун. Эгерде арабча окуп аткан болсоңуз, Кур'ани Каримде 14 сүрө бар да, ошонун 14 жерде саждай тилават бар. Арабча окусаң, ошондо важип болот. Башка кыргызча, орусча, башка тилде окусаңыз, сажда тилават важип болбойт. Түшүндүңүзбү? Анда ошо саждага дагы дарат керек, кыбланы карап, Аллаху акбар деп сажда кыласыз, Субхана роббиял а'ла 3 жолу айтасыз, Аллаху акбар деп турасыз, ушу менен бүттү. Так. Не покинул тебя твой Господь и не возненавидел деп бардык пенделерине айтканбы, же какой-то случай болгондой элеби? Жок. Буну пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Алла таала өзгөчө айткан. Пайгамбарыбызга вахий келбей калганда, ошол жакта Мекке мушриктери айтканда, вот твой Господь тебе покинул деп. Мындайча айтканда, сени Кудайың сени таштап койду го депчи. Ваддуха вал-лейли ида сажа ма ваддака раббука ва ма қала. Деген маани ушу. Роббуң сени таштаган жок. Алла субхана ва таала кандай бир данышмандык менен вахийни кечиктирсе, ушундай кылып айыпташкан да пайгамбарыбыз. Бул пайгамбарыбызга эле. Ассаламу алейкум, ооруп болбой калган малды адалдап көмүп койсо болобу? Ооруп калган малды аты бисмилла Аллаху акбар, бирок жебегиле, көмүп койсоңор болот. Терisi işletse, эгерде терisi дагы эгерде оорулуу боло турган болсо, жөн эле иштетпей эле ырытып койсоңор болот. Азыр дажжал чыкканбы? Мисал телефон же жаман нерселер түрүндө. Жок. Бул дажжалчык дер. Дажжалчык деп коебуз буларды. Дажжал эмес, дажжал өзү эми келет ал. Ал дажжал тугандар кээ бирлер айтат, мына бүгүнкү бузукулуктардын бардыгы дажжал деп, дажжалдын акыйкатын четке кагышат. Андай болбойт. Ал туура эмес ишеним. Биздин ахли суннат ва жамааттын ишениминде угуп алыңыз. Дажжал келет, Иса пайгамбар түшөт. Дажжалды өлтүрөт. Буга бардык алхамдулилля Иса пайгамбардын келүүсү бул мутаватир бардыгы. Элиби? Дажжал менен кагышып буну жок кылат бул. Дажжал келет. Дажжал өзү кудайлыкка чакырган ушундай бир жаман чоң фитна бул. Күнөө канча жаштан жазылат? Балагаттан толуп күнөө жазылат. Балагатка толгондон кийин уул балага да, кыз балага да. Убакыт болуп калдыбы? Мейли. Субханакаллахумма. Нашхаду ан ла иляха илля. Настагфирука ва натуб. Аллахумма гфир лана вархамна ва афина варзукна. Жараткан Алла баарыбыздын күнөөлөрүбүздү кечиргин, өз рахимиңа бөлөгөн. Жараткан Алла баарыбызга амандык берип, күнөөлөрдөн, жамандыктан сактагын, адал ырыскы бергин. Бирахматика.